Мен Маматкадыр Маматалиев, Жалалабад мамлекеттик телерадио компаниясынын спорттук комментатору. Бүгүн биз ушул Баткен жергесине Айгүл гүлүн көргөнү кетип атып, Кадам жайдагы Сапат балдар лицейине келип, абдан мында балдардын чыгармачылыгын көрүп, ушунчалык ыраазы болдук да. Көрсө бул балдар буга чейин көптөгөн жакшы нерселерди жасап чыгарышыптыр. Кыргызстанга атүгүл дүйнөгө белгилүү балдар бар экен, олимпиадага жолдомо алган. Эмне дейбиз? Бул лицейдин келечеги кең экен, мындан кийин дагы дүйнөлүк олимпиадаларда алдыңкы орундарды камсыз кылсын деген ниетте калдым да. Жалалабад мамлекеттик телерадио компаниясынын эмгек жамааты мына Баткен облусуна жасаган иш сапары учурунда Кадам жайдагы мына ушул лицейге келип, бул жерде балдардын чыгармачылык менен жасаган эмгектери менен таанышып, мына азыр көрүп чыктык. Чындыгында абдан бир мындай кызыгуу менен, жакшы аракеттер менен биздин жаш муунубуз жакшы билим алып аткандыгын көрдүк. Көптөгөн ийгиликтерге жетишиптир. Табигый илимдер жаатында дагы, гуманитардык багытта дагы бир топ ийгиликтер менен таанышып чыктык. Биз лицейдин жетекчилигине, жалпы жамаатына дагы да алдыда чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса биздин мындан аркы сапарыбыз Баткендин мындайча айтканда бир эн белгиси болгон, бренд болгон Айгүл гүлү менен таанышуу болуп саналат. Мен айттым, осы жерде рахмат келгениңиздерге, келиңиздер анда лицейдин ичине кирели. Көрчүбүз менен. Эксперименти жасайбыз деп атып элек. Кандай болуш керек эле? Вулкан болсо атып чыгыш керек эле. Ичине азыраак кошуп керек. Молодец. Эгерде бул жерде шаарга бирге мурт саналуу гана мурт десе жарга. Негизи биз мугалим болгон үчүн сиздерге да мына мугалимдерде кеңештеген китепти туура түшүнүп Була биздин брошюрабыз. Кабыл алуу буюрса 2 тур 24 күнгө акы берет.